Мирбек Кемелович, азыр сиздин басып өткөн жолуңузду уктук да. Эми азыр төрөгө айткандай аябай чоң тармакка баратасыз. Мен биринчиден сиздин ушул баштап аткан жумушуңузга ийгилик каалайм. Ушул мен ойлойм ушул тармакты, маданият тармагын мыкты алып кетесиз деп. Мен колдойм. Анан мынан ноокатта жазып алсаңыз, маданият үйүндө бүгүнкү күндө ремонт жүрүп атат да. Ошол жерде подвалында суу кирип, нымдуулуктар пайда болуп атат. Ошону да кошуп ремонтуна киргизип кетсе, себеби үстүн ремонт кылган менен астында подвалы жана сметага кошулбай калыптыр дейт. Ушуну бир көзөмөлдөп берсеңиз, буйруса чогуу барып көрүп келсек биргеликте. Андан сырткары айлык акылар боюнча маданият кызматкерлеринин орточо кызмат айлыгы жана эң төмөн кызмат айлыктары канча алышат бүгүнкү күндө? 6000ден башталат. Орточо айлыгы канча сом? Орточо айлыгы 16-17 миң сом. Эми 6000 сом Мирбек Кемелович чындыгында бүгүнкү күндө аз да. Мен буга чейин дагы мына комитеттен дагы ушул маселени көтөрүп аттым эле. Тех кызматкерлердин айлыгындагы жеке көзөмөлүңүзгө алсаңыз, ушул маданиятта иштеген, ошол жердеги тазалоочу, электрик, сантехник, кароол, топ, моп кызматкеринде иштегендердин ушул айлык маселесине сөзсүз түрдө карашыбыз керек да. Бүгүнкү күндө көрүп атабыз да, бар жок мына кымбаттап атат. Эттин баасы да мына бүгүнкү күндө аябай кымбат болуп атат. Ошон үчүн мына ушул маселени бир сөзсүз түрдө бир карап чыксаңыз. Анан мына эми азыр MC Coin деген жанагындай аферисттер чыгып атат. Көптөгөн ушул коиндердин бүт баары эле мына жалганчылар аябай көп чыгып атат да. Анан ушуну эми маданияттын кызматкерлери дагы кээ бир учурларда, эми бардыгы дебейбиз, ушулар дагы реклама кылып аралашып калып атышат да. Ошону бир көзөмөлдөп, ушул нерселерге бир чектөө коюш керек. Биздин аты чыккан ырчыларыбыз, маданияттын мыкты кызматкерлери ушунда рекламаларга аралашып калып атышат. Ушунда бир жеке көзөмөлүңүзгө алып берсеңиз. Мен сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат чоң.